Dagы bir ugarman bar, kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, rahmatullah, barakatuh. Men sorum temadan biraz chetde, biroq ruxsat bersangiz. Aytыңыз. Muna musulman mamleketlerinde bolattan görünüşlerge göz karашыңыз kандай? Misal üçün? Birincisi Siriyadagı, Aha. ekинчisi Yemen'de vakada kalıp yolun jaap koygондо 800.000 жаш балдар açlıktan ölüp atar. Kişi, boru. Şu sorulara göz karашыңыз kандай? Siriya менен Yemen жөнүндө өтө көп айттык. Бул боюнча Кыргызстан төрөгүдө атайын семинарды уюштуруп келдик. Бул жердин бардыгында урматтуу бир туугандар, сүннит жана шиит деген менин көз карашым боюнча проблема. Анткени Сирияда карапайым элдин бардыгы сүннит болуп, ал эми бийликтегилер шиит, алеви багытындагы адамдар болгон себептен ошол бийлик бергиси келбей, ошол бийликти канга теңеп, ошону менен ызычуу болуп турат. Албетте буга чоң державалардын тиешеси бар. Ошол жерде нефтин жолу жана башка нерсе, мындай бир саясий, геосаясий кызыкчылыктар бар да. Ал эми Йеменде дагы шииттер ошол жерде жанагы зейдилер болгон, барып хауситтерге айланышып, булар да Иран менен шииттер менен байланышы болгон себептен сүннит менен шииттердин ортосунда кызычуу. Анан ошол Йемен аркылуу барып Сауд Аравиядагы Мекке, Медине шаарларын тартып алып, ошону сүнниттерден шииттерге алып берүү боюнча болгон мындай бир пландардын негизинде болуп аткан окуялар. Ошондуктан мен дайым жаман көрүлөм. Мына Кыргызстандын өзүндө дагы ошол жанагы шииттер бар. Бул жана Исмаилит шииттер, урматтуу бир туугандар. Мына ошол Исмаилиттер мындай бир шииттерден бөлүнүп чыккан, Азирет Алини Кудай дегенге чейин барган этикаты бар. Бизде мына Агахан деп Нарынды университети бар. Андан сырткары Ошто мектептери бар. Азыркы дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев Ошто ошол Исмаилиттердин, Агахандын координатору болуп турган. Ошолордун маалыматын билет. Ошон үчүн дагы мынакей Нооруз боюнча менин пикириме терс таасирин тийгизип, ошол туура эмес деп сөзүн чыгарат. Бул мурда айтылган, эч кандай маани берилген эмес. Гүлзат Алиева сыяктуу теңирчилер Кыргызды экиге бөлүп аткан түндүк түштүк деп айтып ага маани бербейт. Бирок ошол Исмаилиттер менен чогуу иштеп калып, шииттер менен чогуу иштеп калып, ошолордун идеологиясына балким мен ойлоп сугарылып калган себептен ошол перстерде бир улуттук майрам катары калыптанып калган нерсени колдоп, ошого мага мындай бир үстүмөн арыз жазып аткан, ошол себептен болсо керек деп ойлоп атам. Кудай таалам сактасын. Эгерде муну мен азыр айтып атканым, мына ушул Сирияда 15 жыл мурда бул проблема жок эле, хауситтер пайда болуп барып отуруп, азыркыда граждандык согушка келди. Сирияда мына ушундай болуп атат. Бизде ушундай болбосун деп айтып аткан урматтуу бир тууганым. Бизде Кыргызстан кичинекей өлкөбүз, өлкөбүздү мынакей улут аралык согушка айландырып, өзбек кыргыз деп, түрк кыргыз деп, дунган кыргыз деп уруш кылганга аракет кылып көрүштү. Бирок андан аман эсен чыгып кетти. Эми ошол диндер аралык бир мындай бир согуш кылганга аракет кылып аткан атайын тараптар бар. Ушуну мен дайым айтып атсам, бакырчактын баары жакшы, бакырып турса дагы жакшы деп айтып атсам, кээ бир адамдар ошолордон тыйын алып, ошолорду иштеп жүрүп, ошолордон курсагын тойгузгандар мени жаман көрсөткүсү келип, ошону менен мени эл душманы кылгысы келип, элди бузуп атат дегендей мындай бир кагаздарын жазып атат. Чындыгында бул элди сактап калуу. Ошол келечектеги Сирия менен Йеменден Кыргызстан андай болбосун, ошого чейин айтпадың деген сөз токон алатка калбайлы деген маани болуп турматтуу бир тууганым. Биз ошол мамлекеттик өзүбүздүн концепцияда кабыл алынган Ханафи мазхаб менен, Ахли сунна жолу менен, ошол Матурид акыйда менен кеткенде ынтымак болобуз. Биз аз элбиз. Орусия сыяктуу узун эл болсо экен бир жөн, бирок Кыргызстан аз эл болгон үчүн ошол бизге башка бир диний эркиндиктин, башка бир диндердин кереги жок. Ата бабабыз карманып келген гана жолдо кеткенди мен туура дейт элем, урматтуу бир тууганым. Болбосо мына Тажикстанда ошол Агахандар, Исмаилиттер киргенден кийин Толу Бадахшан азыр Тажикстандын өзүндө бир автоном болуп, ошол жерге тажик граждандары толук кире албай калып, азыркы учурда Тажикстанда проблема өтө оор болгондугун бардыгыбыз билип турабыз дагы. Мен мына ушуну айтып аткан болсом, жанагы осурган кыз осурбаган кыздын бетин тырмайт болуп, ошол журтту буза турган нерселерге талапкер болуп, тарапташ болуп, ошолордун тыйынын жеп жүргөн адамдар эми келип мени элди бузат, журтту бузат деп ошентип Аалымдар кеңешине, башкаларга арыз жазып аткандыгына жол болсун деп мен айтат элем. Сөз чынынан бузулбайт. Бул күндөр дагы өтөт, кыямат дагы келет. Кудайдын астына барганда ким элге чындап күйгөн, ким ошол бир тиын үчүн эмес, кокоту кыйын үчүн эмес, тамак алкым үчүн эмес, балким элдин келечеги үчүн, мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн күрөшкөндүгүн биз мына ошондой эле урматтуу бир туугандар. Мен элимди бөлгөнгө каршымын. Мен элимде граждандык
бардык диний согуш болгонго каршымын. Менин элим bir маскапта, bir мусулманчылыкта болуп, Кудайдын астына барганда, өзүбүздүн кийинки муңдун астында жүзүбүз жарык болуп, мамлекеттин бүтүн болушун каалайм. Менин өлкөмдө сүннит шиит болуп, согуш болушу эч убакта мен каалабайт урматтуу бир тууганым. Мен эч бир сектан адам эмесмин, эч бир жерде мен координатор иштеген эмесмин, эч бир секталардын акчасын алып, ошолордун камчысын жап жүргөн эмесмин. Мен кыргыз элинин патриотумун. Мына ушуну баарыңардын кулагыңарга күмүс сыргалып такыңда турматтуу бир туугандар. Мен айтпасам, баарыбыз айтпасак, тыйын калдан жүрө бере турган болсок, анда бир күн келип калсак, жанагы кыргызда жакшы сөз бар. Орун жашсаң өлүм ашкера кылат деген, өлгөндөн баарын билгенге туура келип калат. Мына ушу Сириянын өзүндө, Йемендин өзүндө ушундай проблема болгон. Айткандар жаман көрүшкөн, эми бүгүн эмне болду? Ошолдо бүгүн кан төгүлүп согуш болуп атат. А мен согушты элиме каалабайт элем, урматтуу бир туугандар. Азыр ушундай заман болуп калды. Жанагыдай колунда бийлиги барлар, башкалар, кагазы барлар жазып кой теңелбейин деген сайын үстүңөн жамандап, аса түшүп, ага бир теңирчи келип шкактап коюп ошого киришип, анан кийин ошентип туура сөз айта турган болсо, тууганыңа жакпайсың, акырында келип, акырында чубак ажы ката, чубак ажы эл бузар, чубак ажы журт бузар болуп чыгат дагы, башка бирөөнүн жемин жегендер, ошолордун менен курсагын тойгузгандар, ошолордон кийим алып кийгендер, ошолордун музыкасына бийлегендер, иштерди кылып атат урматтуу бир туугандар. Андай болбош керек. Бир күн келет, туман тарайт, ким аччан, ким эшекчен бардыгы иншалла ачыкка чыгат.